Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Аллахтын бизге болгон буйруктарына карата болгон биздин милдеттерибиз тууралуу сабактарды уланта беребиз. Эми бүгүнкү үчүнчү даражага жеттик. Үчүнчү даража бул аткарууга, ошол Аллахтын буйругун аткарууга болгон чечкиндүүлүк. Бул жакта автор айтат: аль-мартабату салис аль-азму алал фи'л. Үчүнчү даража ошол амалды аткарууга, Аллахтын буйругун аткарууга болгон чечкиндүүлүк. Анан бул жакта дагы автордун сөзүн окуп калуу биринчи, андан кийин аны түшүндүрүү менен окуйбуз иншалла. Аль-азму алал фи'л дейт, амалды аткарууга чечкиндүүлүк. Анан уландысын айтат шейх: ва катиру минан наси арафа ва хабба валакин лам я'зам хафа мин тагайюри дуньяху. Көптөгөн адамдар бир нерсе ошо билишет дейт. Аллах тааланын буйругун аны үйрөнүшөт, аны билишет жана аны жакшы көрүп башташат, аны жакшы көрүшөт. Бирок ошону аткарууга чечкиндүүлүк пайда болбойт дейт аларда. Эмнеге? Эмне себептүү? Алардын дүнүйөсү өзгөрүп кетүүдөн коркушат дейт. Өзүнүн ошол абалы өзгөрүп калуусунан коркуп, анан ошол себептүү алардын чечкиндүүлүгү алсыздап, чечкиндүүлүгү жок болуп калат дейт. Эми түшүндүрмөсүн окуйлу. Демек, Аллах тааланын бизге болгон буйруктары бар. Бир тыюу салган нерселер бар жана бир нерселерди бизге буйрук кылат. Анан ошого карата биздин милдеттерибиз бар дегенбиз. Ошолорго карата болгон биздин милдеттерибиз бар. Жана эң биринчи милдетибиз биз ошо Аллах тааланын буйругун окуп үйрөнүш керек дедик. Ал нерсени адам окуп үйрөнүш керек. Ал тууралуу илим алыш керек. Аллах тааланын буйругун аткарыш үчүн, же болбосо тыйган нерсесин сак болуш үчүн. Бул биринчи. Жана экинчи даража ошол нерсени жакшы көрүш керек. Аллах таала бир нерсени буйрук кылган болсо, ошол нерсени жакшы көрөт. Ошол нерсени сүйүп баштайт жүрөгү менен. Жана эгерде сүйүү жүрөгүндө пайда болгон болсо, дене мүчөлөрүнүн бардыгы ошол амалды аткарууга умтулуп баштайт. Жана аткаруусу жеңил болот. Ал эми Аллах таала тыйган нерсени тескерисинче эмне кылыш керек? Аны жек көрүш керек. Ошону жек көрө турган болсо, анан таштоосу да жеңил болот. Жана ушул эки даражадан кийин эми үчүнчү даражага жетет. Үчүнчү даража мына бүгүнкү сабакта бул тууралуу сөз кылабыз. Ал эмне? Адам бир нерсени үйрөнгөндөн кийин, ал нерсени жакшы көргөндөн кийин, ошол нерсени аткарууга ушундай жүрөгү менен бекем чечим чыгарып, ошол нерсени аткарууга чечкиндүүлүк жүрөгүндө пайда болуш керек. Эми бул чечкиндүүлүк мунун орду жүрөктө. Бул жүрөктө пайда болот. Буга чейин мисалы сүйүү дагы адам жүрөгүндө пайда болгондой сыяктуу эле бул дагы адамдын жүрөгүндө пайда болот. Жана буга чейин хадисти келтиргенбиз, мурдакы сабакта айткан элек, эгерде адамдын жүрөгү оңоло турган болсо, анын бардык дене мүчөлөрү да оңолот деп турабы. Эми бул мына чечкиндүүлүк менен эгерде ошо сүйүү жүрөгүндө адамдын жүрөгүндө пайда боло турган болсо, бардык дене мүчөлөрү дагы ошол ишти аткарууга умтулуп баштайт. Жана бул нерсе дагы Аллах тааладан болгон немат. Аллах тааладан болгон немат бул эсептелет. Адамдын жүрөгүндө бир ишти аткарууга чечкиндүүлүк пайда болуусу, же болбосо бир арам ишти таштоого дагы чечкиндүүлүк керек турабы. Ошол бул эки нерсе, бул ошо чечкиндүүлүк, бир нерсени аткарууга же бир нерсени таштоого болгон чечкиндүүлүк, бул Аллах тааладан болгон чоң немат болуп эсептелет. Ошол себептүү бул нерсени Аллах тааладан сурашыбыз керек. Бул нерсени Аллах тааладан сураш керек эң биринчи. Жана чындыгында ушундай да. Чындыгында эгерде өзүңөр дагы байкап көрсөңөр болот да. Аллах тааладан ушул нерсени сурап, Аллах таалага айрылып баштасаңар, өзүңөрдүн абалдарыңар өзгөрүп атканын чынында байкайсыңар да. Чындыгында Аллах таала ушул нерсени берет. Адамга бир нерселерди аткарууга, бир иштерде туруктуу болууга өтө чоң жеңил боло баштайт. Жана арам иштерди таштаганга да өтө чоң жеңил болот. Аллах таала өз жардам берет, тофук берет. Жана чынында бул тууралуу улуу ушу пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын улуу дуалардан келген. Чынында сах болуп да пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан келет. Шайх Албани сахих деп айткан хадисте Ат-Табараниде китебинде келген. Шаддад ибн Аус аттуу сахабанын хадисинде келген. Ошо Шаддад ибн Аус аттуу сахабанын негизи ушул узун хадиси бар да, дуа тууралуу. Бул дуаны иншалла бул сабактарыбызды акыркы бөлүгүндө иншалла жалпы дуа катары ушул хадис тууралуу, ушул пайгамбар саллаллаху дуасы тууралуу дагы иншалла бир сабак кылсак болот. Анткени ошо Шаддад ибн Аустун дуасы, ушу келген пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ага үйрөткөн дуасында ушул бардык 7 даражанын баары тең эле камтыйт да ошол дуа. Ал эми бүгүнкү сабактарда мына буга чейинки алгандай ар бир сабакта ар бир темага ылайыктуу дуалардан алып жатабыз. Мына биринчи илим тууралуу дуа кылганбыз, өткөнкү сабакта сүйүү тууралуу дуа кылганбыз. Эми бүгүнкү мына ушул дуа чечкиндүүлүк тууралуу. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтат, ушул Шаддад ибн Ауска үйрөткөн дуасында мынтип айткан да: Аллахумма инни ас'алука ас-сабата фил амр вал азимата аля рушд. О Аллах таала, мен сенден иштерде, амалдарда туруктуулукту сураймын жана туура жолдо болууну, туура иштерди аткарууга болгон чечкиндүүлүктү сураймын деген. Мына чечкиндүүлүктү мына Аллах тааладан пайгамбар саллаллаху алейхи сурап жатат. Мына биз дагы ушул дуа менен Аллах таалага кайрылышыбыз керек да иншалла. Аллахумма инни ас'алука ас-сабата фил амри вал азимата аля рушд. О Аллах таала, мен сенден амалдарда, иштерде болгон туруктуулукту сураймын жана туура жолдо жүрүүнү, туура иштерди аткарууга болгон чечкиндүүлүктү сураймын деп.
ушул дуаны биз такай айтып жүрүшүбүз керек. Жана Ибнул Кайым ушул дуа тууралуу айткан сөзү бар да. Мифтах дары Саада аттуу китебинде 1-томдун 142 барагында айткан. Ушул эки нерсе, ушу туруктуу болуу, иштерде туруктуу болуу жана амалдар аткарууга чечкиндүүлүк. Эгерде кайсы бир адам ушул эки нерсени чогулта турган болсо өзүнө, бул фалях деп коет, бактылуулук же жетишкендик, ийгиликке, баардык ийгиликке жеткен болот ошол адам. Өзүнө баардык ийгиликти, баардык бактылуулукту өзүнө жыйнаган болот дейт. Ал эми ушул эки нерсенин бирөөсү жок боло турган болсо же экөө тең жок боло турган болсо, демек ошол нерседен кур калат. Демек ошол ийгиликке жетпей калат да ошол адам. Ошо Ибн Кайым ушул дуа тууралуу айткан сөзү. Демек эмне болот экен? Инсан бир кайсы бир нерсени илим алат, бир Аллах Тааланын буйругун ошол тууралуу үйрөнөт. Бул биринчи даража. Андан кийин экинчи даража ал нерсени сүйүп баштайт жана мындай болуп калышы мүмкүн. Кээде ушул эки даражадан өткөндөн кийин ушул үчүнчү даражага келип адам токтоп калат. Качан ошол жүрөгүндө туруктуулук, ушундай чечкиндүүлүк пайда болбой, ошол чечкиндүүлүгү алсыз болуп, адам ошол ишти, амалды аткарбай калат. Көп адамдарды көрсөк болот да. Мисалы кандай? Кээ бир адамдар мисалы намазды билишет, бул жакшы экендигин, намазды жакшы көрүшөт. Анын мисалы биздин динибизде болгон улуу ордун билишет. Жана кандай фазилеттерди билишет, кандай сооптор бар экенин билишет намазда, туурабы? Жана бул эгерде намазды аткара турган болсо кандай чоң жакшылыктарга жете алат, жана бул дүйнө жана акыретте кандай чоң кандай соопторго жете алат экенин, кандай жакшы мөмө жемиштери бар экенин билет дагы. Жана ошол менен эле бирге муну эгерде таштай турса дагы кандай мунун чоң жаман кандай акыбеттери бар экенин муну дагы билет. Эгерде ал адамдан мисалы намаз тууралуу сурай турсаң, анын орду тууралуу сурасаң, айтат ал жакшы деп, ал мен намазды жакшы көрөм, мындай аны жек көрбөйм деп айтат дагы, бирок аткарбайт. Эмнеге? Ушул даражага келип токтоп калган болот. Ал эмне болот? Анын деген ошо жүрөгүндө болгон чечкиндүүлүгү алсыз болгон болот. Же болбосо өтө аз болгон болот, анан начар болуп, ошол себептүү амалды аткара албай калат да. Аткара албай калган болот. Мына ошол кээ бир адамдар ошол мисалы кандай бир жакшы бир насааттарды угушат, кээ бир мисалы сабактарды угушат. Жана ал нерсени жакшылык экенин билип, акыйкат экенин билишет дагы, ал нерсени жакшы көрүшөт, бирок ошону аткарбайт. Аны жек көрбөгөндүктөн эмес, аны жакшы көрүшөт, бирок эмне үчүн? Алардын ошол чечкиндүүлүгү алсыз болгондугу себептүү. Ошондуктан Аллах Таала Кур'анда айткан: "Валау аннахум фаалу ма ю'адуна бихи лакана хайран лахум ва ашадда татбита." Эгерде аларга насаат кылган нерселерди, аларга айтылган нерселерди, насааттарды аткара турган болсо, алардын өздөрү үчүн эле пайдалуу болмок, жана ыймандары үчүн да бекемирээк болмок деген да. Эгерде аткара турган болсо, алар өздөрү үчүн эле пайда болот эле да. Жана бул жакта жакшы бир пайда айта кетчү нерсе бар да. Мына ушул биз айтып атпайбызбы, мына 7 Аллахтын буйруктарына боло турган биздин милдеттерибиз 7 нерсе деп айттык. Мына ушул жалпысынан ушул биз өтүп жаткан сабактардын бир жакшы бир пайдасы бар да. Эмне ушул даражалардын биздин даватыбыздагы, ушу дават жүргүзө турган болсок, элдерге исламды жеткизе турган болсок, адамдарды жакшылыкка чакыра турган болсок, ушунун чоң пайдасы бар. Эми кандайча? Мына ушулар аркылуу, ушул 7 даража аркылуу адамдар эмнеге кайсы бир буйрукту аткарбай жатат, же эмнеге бир арам нерселерди кылып жатат, ошону биле алсак болот. Мисалы кайсы бир адам эмнеге бир мисалы намазды эмнеге аткарбай жатат? Ошол эмне себептерин, мына чынында кайсыл жакта, мына жанагындай мисалы доктор адамдар келип туруп, ооруп жаткан адамдын мисалы анализдерин текшерип, анан эмнеден оору пайда болуп атканын билет го. Ошондой сыяктуу бул дагы биз дагы ушул сабактарды жакшы үйрөнүп алсак, биз дагы ушул адамдын кайсыл жагынан ушул проблемасы болуп атат, эмне жактан ушул кыйынчылык болуп атат, эмне себептүү амалды аткарбай жатат, эмне үчүн арам нерсени таштай албай жатат, ушулга биз мына анализ чыгарып, ушундай кылып анан айыктыра алабыз да иншалла. Мына бул жакта көрүнөр мисалы кээ бир адамдар болушу мүмкүн. Мисалы намаз аткарбайт, мүмкүн намаз тууралуу билбейт. Мисалы биринчи даражадан эле токтоп калган. Мисалы намазды билбейт. Ага эмне кылышыбыз керек? Ага намаз тууралуу түшүндүрүшүбүз керек. Эми бул намазды мисал катары эле айтып атабыз да. Бардык эле диндин амалдары тууралуу ушундай эле да. Мисалы таухид тууралуу, Аллахтын жалгыздыгы тууралуу, мисалы орозо тууралуу, бардыгы эле ушундай эле сыяктуу. Мисалы эми намазды бул жеңилирээк болуш үчүн мисал кылып айтып атабыз да. Мисалы кайсы бир адам намаз окуй атса, мисалы карашыбыз керек абалына. Мүмкүн ал намаз тууралуу билбейт. Демек биринчи даражага ушундай басым кылышыбыз керек ушул жагына. Ага намаз тууралуу айтып беришибиз керек. Ага намаз тууралуу ушу илим, ага намазга үгүттөшүбүз керек, намаздын фазилеттери тууралуу. Жана намазды үйрөнгөндөн кийин жана экинчи даражага өтүп, кийин намазды аткарып кетиши мүмкүн өзү эле, туурабы? Ал эми кээ бир адамдар башка адамдар мындай болушу мүмкүн. Намаз тууралуу билет. Бул жакта шейх айткандай, намаз тууралуу билет дагы, бирок ошол илимден кийин эле токтоп калган, аны мүмкүн жакшы көрбөйт. Ага эмне кылыш керек? Намаз тууралуу пайдаларын айтсак, жакшылыктарын айтсак,
Мисалы намаз парыз экенин билгенден кийин намаздын пайдаларын айтсак, бул дүйнөдө акыретте анын бактылуулугу ошол намазында экендигин ушул тууралуу көбүрөөк айтсак, ал нерсени жакшы көрүп баштайт. Жакшы көрүп баштап, бул экинчи даражаны өтөт дагы, анан кийин жүрөгү дагы туура жолго түшүп, умтулуп анан аткарып баштайт. Ал эми мисалы башка адам мындай болушу мүмкүн. Намазды билет, анын фазилеттерин билет, аны жакшы көрөт, бирок аткарбайт. Эмне болушу мүмкүн? Мына ушул 3-даражадан токтоп калышы мүмкүн да. Мына 3-даражадан токтоп калышы мүмкүн. Ошол себептүү мына ушул ага чечкиндүүлүк пайда боло турган себептерди кылышыбыз керек. Мына ошол чечкиндүүлүгүн койгото турган, анын жүрөгүндө мисалы бекем ниетти пайда кыла турган нерселерди ага ошол нерселерди айтып берип, ошол нерселер тууралуу ага насаат кылып жеткиришибиз керек да. Ошондо анан мына көрдүңөрбү кандай ушул биздин өтүп аткан сабактарыбыздын чынында ушул мына бул шейхан Нажинин кандай өтө пайдалуу ушундай тартиби дагы мына бул тартиби да жөндөн жөн эле бизге мындай коюп койгон эмес да. Мисалы биринчи бул нерсе, экинчи бул нерсе. Бул тартиби дагы кандай жакшы коюлган да, өтө чоң пайдалуу кандай ошо китепче да. Демек эмне кылыш керек экен? Жана карасаңар ар бир даражада дагы дуа менен келип атат. Мисалы кайсы бир адамды көрсөк, мисалы ушул 3-даражага келип токтоп калган болсо, эмне кылышыбыз керек? Ошол адамга ушул дуаны үйрөтсөк. Мисалы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан келген дуаны айтсак, ушул дуаны айтып жүр деп айтсак дагы, мүмкүн Аллах Таала ага чечкиндүүлүктү берип, анын жүрөгүн оңдоп, мүмкүн ал ошол ишти аткарып баштар да, же болбосо Аллах Таала тыйган нерсени таштаганга дагы ага чоң ошо жардам болор да. Демек бул жалпысынан айтканда ушул 7 даражанын пайдасы боюнча да. Эми бүгүнкү мына айтып аткан чечкиндүүлүк тууралуу мына бул жакта эми автор өзү түшүндүрүп мынтип айтып кетип атат. Валакин лам я'зам хофа мин тагайир дунья деп айтып кетти. Бирок көп адамдар ушул жүрөгүндө чечкиндүүлүк пайда болбойт. Мына үйрөнөт, аны жакшы көрөт, бирок чечкиндүүлүгү алсыз болот. Эмне себептүү? Анын ошо дүнүйөсү өзгөрүп калуудан коркуп дейт. Ал ошондон коркот, анын абалы өзгөрүп калуусунан коркот дагы, ошол себептүү жүрөгүндө чечкиндүүлүк алсыздап калат. Мисалы кандай? Мисалы кээ бир адам, мисалы кайсы бир адам мындай болушу мүмкүн да, бир жакта бир башчы болушу мүмкүн. Же бир жамааттын башчысы болушу мүмкүн. Же болбосо өзүнө бир мал мүлк болушу мүмкүн, бир байлыктар болушу мүмкүн. Же болбосо бир кайсы бир улуу наамга ээ болушу мүмкүн, же бир адамдардын арасында бир өзү бир мындай орду бар бир адам болушу мүмкүн да. Эми бул адашкан адамдардын арасында мисалы, бир адашкан тайпада. Же болбосо мисалы бир акча табышы мүмкүн. Акча таап арам жол менен. Арам жол аркылуу бир көп акча таап жүргөн адам болушу мүмкүн. Же ушундай сыяктуу да, мисалы кайсы бир өзү бир дүйнө менен бир абал менен бир жашап жүрөт. Анан ал акыйкатты үйрөнөт. Ал акыйкатты билет. Анан аны туура экендигин билип, ал нерсени жакшы көрүп баштайт. Бирок аны аткаруудан токтоп калат. Эмне себептүү? Ошол чечкиндүүлүгү алсыздап калат. Эмне себептүү? Ошол абалынан өзгөрүп калуусунан коркуп. Эгерде ал мисалы арам жол менен акча таап жүргөн адамдарга боло турган болсо, ал ойлойт. Мисалы билет, ал мисалы риба мисалы проценттер менен акча таап жүргөн адам болсо, ал ошол дүнүйөсү абалы өзгөрүп калуусунан корко баштайт. Ал шайтан да келип аны коркутат. Мисалы кедей болуп каласың деп же башка нерселер менен коркутат дагы. Жана ал бирок билет бул нерседе зыян экенин өзү үчүн. Жана ал нерсени таштаганда бул ал үчүн жакшылык бар экенин билет дагы. Бирок абалынан ошол өзү үчүн коркуп, же болбосо шайтан келип коркутат. Мына сен кантип анан балдарыңды кантип багасың, жана үй бүлөңдү кандай карайсың деп ушинтип коркуткан себептүү эмне кылат? Чечкиндүүлүгү алсыздап, ошол себептүү анан уланта берет. Кылган бул арам иштерин уланта берет, же болбосо Аллах Таала парыз кылган нерселерди аткарбай калат. Же мисалы бир адам бир кайсы бир тайпада бир адашкан бир жамааттын башчысы, же ошол бир жамаатта кайсы бир өзүнүн орду бар да. Жана бир бидатчы мисалы бир жамааттын. Жана акыйкатты үйрөнөт. Акыйкатты билет. Мисалы элестетсеңер, мисалы катары мисалы бир шииттердин башчысы. Жана мисалы акыйкатты билет. Чынында сүннөт кандай экенин билет дагы, пайгамбар саллаллаху алейхи жолу эмне болгон экенин үйрөнөт дагы. Ал нерсени жакшы көрүп баштайт. Бирок ошол туура жолго түшпөйт. Эмне себептүү? Эмне себептүү болушу мүмкүн? Мына ушул чечкиндүүлүгү жок болгондон себептүү. Мүмкүн ал коркот. Эгерде мен азыр сүннөткө түшө турган болсом, мен азыр буга чейинки болгон ошол ордумду таштай турган болсом, мен ошо алдымда артымда ээрчип жүргөн адамдар эмне деп айтат мен тууралуу? Деп ушундай анын абалы өзгөрүп калуусунан, дүнүйөсү өзгөрүп калуусунан коркуп, ошол себептүү ал туура жолго түшпөй калат. Жана ошол себептүү эмне болот? Бул дүйнө акырет анан бактысыздардан болуп калышы мүмкүн да. Чынында эмне болот? Алар ошол өзүн эмне болот? Мына мен эгерде бул тууралуу ушул нерсеге, ушул акыйкатка жараша амал кыла турган болсом, мен тууралуу ушул адамдар эмне деп айтышат деп коркуп, адам ушул акыйкаттын артынан ээрчебей калышы мүмкүн да. Демек эмне болот экен? Мындай адамды мисалы көбүнчө ушулар мисалы бүгүнкү учурда, бүгүнкү күндө мисалы жаштар тууралуу дагы тиешелүү нерсе да. Мисалы көп эле жаштар акыйкатты билишет. Ал нерсени жакшы көрүп баштайт, бирок чечкиндүүлүк пайда болот. Эмне үчүн? Эмне себептен? Ал айтат да, мынтип айтат. Эгерде мен ушул нерселерди аткарып баштасам, мен тууралуу эмне деп айтышат дейт. Мына эл эмне дейт деп. Же болбосо мен тууралуу эмне деп айтат деп. Кимдер? Мисалы туугандары, үй бүлөсү, же жакындары,
достору ошолор мен тууралуу эмне деп айтат деп жана анын ошол мына дүйнөсү өзгөрүп калуусунан коркуп же болбосо ал тууралуу адамдар бир сөз кылат деп мисалы бир кандайдыр бир кошуналары үй бүлөсү жакындары ал тууралуу бир сөз кылып баштайт, бир жаман айтып баштайт деп коркуп ошол себептен ал аткарбай калат. Ошол нерсени амалды Аллах таала буйрук кылган нерсени аткарбайт жана динди карманбай ошол себептүү бул таштап салат. Жана кээде мындай болушу мүмкүн да, мисалы кээ бир адамдар, кээ бир ошо жаштар мисалы ошо буга чейин мисалы кандайдыр бир күнөө иштерди аткарып жүргөндүр. Күнөө иштерди кылып жүрөт, бир кандайдыр кемчиликтерди кылып жүрөт жана ошол жанында жүргөн мисалы достор бар. Чогуу алар менен чогуу жүргөн, мисалы тамашалашып, алар менен чогуу жүрүп, мисалы чогуу отуруп ушундай жүргөн достор бар да. Жана динди карманууну, динди жакшы көрүп баштайт. Үйрөнөт дагы ал тууралуу, ал акыйкат экенин билип, туура жолду билип, аны жакшы көрөт, ал жакшылык экенин билип, ал акыйкат экенин билет дагы, жана анын бактылуулугу ошол нерседе турат экенин билет дагы, бирок аткарбайт. Бирок ошол туура жолго түшпөйт. Эмнеге? Ошол айлана чөйрөсү аны таштап саларынан коркот да. Же болбосо ал тууралуу сөз кылат экенинен коркот. Мисалы минтип айтышат деп, мына динчил болуп калды, мына бул дин мына фанатик болуп кетти, же башка сыяктуу ушундай сөздөрдү айтат деп, же болбосо мындай болуп калды, андай болуп калды деп, аны таштап кетүүсүнөн коркуп, ошол себептүү анан эмне болот? Ошол туура жолго түшүүдөн токтоп калат да, токтоп калат, же Аллах таала буйрук кылган нерсесин аткарбайт. Эми бул мындай адам тууралуу эмне деп айтышыбыз мүмкүн? Чынында бул адам чокту отко алмаштырган адамга окшош да. Чокту отко алмаштырган. Кандайча? Бул адам ошол адамдардын сыноосун бир сын сөздөрүнөн, бир жаман бир ыза келтирген бир сөздөрүнөн коркуп, андан чоңураак бир азапка, ошо адамдардан болгон кичине азаптан, кичине жанагындай жаман сөздөрдү угуп бир кыйналгандан чоң кыйнала турган чоң азапка ошо качып бараткан адамга окшош да. Ошондуктан мына чоктон отко качып бараткан адам сыяктуу. Анткени эгерде кичине эле чыдап кое турган болсо, эле ошо адамдардын сөздөрүнө, бул нерсе өтүп кетет эле да. Бул нерсе өтүп кетет эле. Анткени кандай? Анткени адамдар мисалы бир адам динди карманып баштаганын көрсө эмне болот? Башында сөз кылат. Сөз кылбай койбойт да. Чынында ошол абалы өзгөрөт. Тегири айлана чөйрөдөгү адамдар көрөт бул башкача болуп баштаган. Мисалы адам намаз окуп баштаганын көрсө, же болбосо мисалы кайсы бир кыз мисалы хиджаб кийип баштаса, же бир мисалы бир бала сакал коюп баштаса, муну көрүшөт дагы эмне болот? Сөз кылбай койбойт. Сөз кылат. Сөзсүз ал тууралуу минтип айтат. Анан жактырбагандар болот, жактыргандар болот. Жана ошол жактырбагандардын сөзүнөн коркуп, эгерде адам таштай турган болсо, жанагындай да, бул кичине азаптан качып, ошол кичине азаптар, мисалы ошо адамдардан кайсы бир азап келип атат дагычы, бир кыйынчылык сөздөр, же мүмкүн кандай бир кыйынчылык иштер да болуп калышы мүмкүн да. Ошондон качып, ошол нерседен кутулуш үчүн кайра мисалы хиджабты чечип салат, же сакалды кырып салат, же намазды таштап салат. Ошондон качып кетиши мүмкүн жанагындай адамдардын кичине азабынан. Андан качып туруп, улуу азапка качып бараткан болот. Чынында Аллах тааланын азабына качып бараткан болот да. Ошол тарапка кетип бараткан болот. Ошондуктан бул жактан адам билиш керек да. Ким татыктуураак, кимден коркконго? Аллах таалага адам биз коркконубузга Аллах таала татыктуураак адамдарга караганда. Биз Аллах тааладан көбүрөөк коркушубуз керек адамдарга караганда. Ал эми адамдар тууралуу мисалы ошол сөз кылып аткан тууралуу эгерде биз биле турган болсок, мисалы жанагындайчы, муну кантип анда адам мындан дарыланат? Кантип, кандай жол менен? Биз билишибиз керек да. Мына адамдар айлана чөйрөдө сөз кылат деп айттык. Бирок сөз кылуусу ошол айлана чөйрөдөгү адамдар түбөлүккө айта бербейт да. Кичине эле чыдап койсо, бир эки айтат, мисалы бир канча бир ай айтат, мисалы бир эки жума айтышат дагы токтоп калат, болду. Адамдар көнүп калат, айлана чөйрөдөгү адамдар, жакындары, туугандары, үй бүлөсү көнүп деле калат. Мисалы башында эгерде ата энеси намазга каршы болуп аткан болсо, кийин мисалы көп эле мисалы практикада деле билебиз, андан кийин өзү ата энеси өздөрү кайра намазга койгото башташат. Көнүп калышат дагы, айтат: балам бар, намазыңдын убактысы болду" деп кайра айта баштайт да. Көп эле байкап жүрөбүз. Же мисалы ата энеси мисалы хиджабка каршы болгон болсо, кийин ушундай убакыт болуп калышы мүмкүн, ата энеси көнүп калып, кийин өздөрү хиджаб алып берип калат. Ушундай көнүп калышат да. Мына ошол кичине эле чыдап коюш керек адамчы. Кичине чыдап койсо, мисалы Аллах тааладан болгон бул сыноо да. Сөзсүз мына Аллах таала чыныгы мисалы динди карманып баштагандар менен же жалган калп эле кармангандарды сынаш үчүн сөзсүз сынайт да. Эгер ошо сыноодон өтө турган болсо, андан кийин сөзсүз жеңилдик келет. Файна маал усри юсра деп Аллах айтканда, чынында ар бир кыйынчылыктан кийин жеңилдик бар дегенден бул жактарда сөзсүз жеңилдик болот. Сөзсүз жеңилдик келет дагы, жана жеңил болуп калат. Айлана чөйрөдөгү адамдар да көнүп калат, жана ага да Аллах тааладан болгон жеңилдик келет. Ал эми тескерисинче, эгерде адам таштай турган болсо, анда кандай абалы? Бул дүйнө акырет бактысыз адамдардан болот да. Бул дүйнө ошо адамдар да бактылуу, адамдар да ыраазы болбойт, Аллах таала да андан ыраазы болбойт да.
Ал эми жанагындай хадисте келгендечи, эгерде адам Аллах Тааланын ыраазычылыгына артык коюп отурган болсо адамдын ыраазычылыгынан, анда эмне болот? Анда ал адамдан Аллах Таала да ыраазы болот. Аллах Таала адамдарды да ал адамдан ыраазы кылып коет да. Ал эми тескерисинче, эгерде адамдардын ыраазычылыгына, Аллахтын ыраазычылыгына артык коюп отурган болсо эмне болот? Анда ал адамдан Аллах Таала да ыраазы болбойт, адамдар да ыраазы болушпайт да. Ошондуктан эмне кылыш керек? Биз бул жакта Аллах Таала тобокел кылыш керек да. Аллах Таала тобокел кылып, Аллах Таала таянып, Аллах Тааланын ыраазычылыгына умтулуш керек. Адамдардын ошол сыноосун, кичине сыноосун адамдын Аллахтын азабындай сыяктуу көрбөш керек да. Мына ошол себептен Аллах Таала Кур'анда айткан: "Ва минан наси ман якулу аманна биллахи фа иза удия филлахи жа'ала фитнатан наси кa'азабилlah." Адамдардын арасында кээ бирөөлөр бар дейт Аллах Таала. Мына биз айтышат дейт алар. Биз мына Аллахка ыйман келтирдик деп айтышат. Бирок качан эгерде Аллах үчүн, ошо Аллахтын жолунда алар мисалы Аллах үчүн бир кайсы бир азапка кезигип кала турган болсо, алар адамдардын сыноосун Аллахтын азабындай кабыл алат. Мына ошо адамдардан болгон немени, жанагындай сыноону, жанагы адамдар тарабынан аларга келип жаткан сыноону Аллахтын азабы сыяктуудай кабыл алат дейт. Кандайча? Бул ошондон качып кутулуш, мындай качканга аракет кылат да. Ошондон качып, жанагы адамдардын сыноосунан качып, ошол эмне ишти кылып аткан болсо, ошол нерсени таштап салат. Чындыгында ал Аллахтын азабынан качыш керек эле. Аллахтын азабынан качып, жана Аллахтын азабын алып келе турган нерсени ташташ керек эле. Мисалы күнөө иштерди кыла турган болсо, же болбосо Аллахтын буйругун аткарбай жүргөн болсо, кайра аткарып баштат. Мына ошондуктан биз билишибиз керек да. Мына адамдар жактан болгон азап бар, жана Аллахтан болгон азап бар да. Мына ошол нерсени биз айырмалап билишибиз керек да, кайсынысы улуурак. Жана чындыгында сөзсүз сыноо болот. Сөзсүз сыноо болбой коет, туурабы? Ошондуктан Аллах Таала Кур'анда айтат: "Алиф лам мим. Ахасибан нас ай ютраку ай якулу аманна биллахи ай якулу аманна ва хум ла юфтанун." Алиф лам мим дейт. Адамдар ойлошобу? Алар биз ыйман келтирдик деп айткандан кийин аларга эч кандай сыноо болбой эле. Алар сыналбай эле жөн эле ташталып калат деп адамдар ойлошобу дейт. "Валакад фатанналлазина мин qablihim фала я'ламанналлазина садаку ва ла я'ламанналлал казибин." Биз жана чынында аларга чейинкилерди биз сынадык. Ошо кандай кыйынчылыктар менен, машакаттар менен биз аларга да сыноо кылганбыз дейт. Эмне үчүн? Жана сөзсүз чындыгында Аллах Таала чынчыл болгондорду айырмалап билет, жана чынында Аллах Таала жалганчыларды билип алат. Жанагындай биз Аллахка ыйман келтирдик, чынында Аллахка жана кыямат күнүнө ыйман келтирдик деп айткандарды, ошол чынчыл айткандар менен жана жөн эле жалган айткандарды сөзсүз Аллах Таала ушундай сыноолор аркылуу аларды айырмалап билет, айырмалайт. Жана эмне кылыш керек экен? Демек биз бир нерсени Аллахтын буйругун үйрөнө турган болсок, эгерде ошол тууралуу илим ала турган болсок, ошол нерсени биз анан жакшы көрө турган болсок, сөзсүз ошого биз аткарууга ошо сөз жүрөгүбүздөн ниет кылышыбыз керек. Жана эч нерсеге көңүл буруш керек. Адамдардын сөздөрүнө, адамдардын айткандарына же башка ушундай сыноо, Аллахтан болгон сыноолорго биз көңүл буруш керек. Сөз чечкиндүүлүк менен аракет кылышып аткара бериш керек да. Эгерде эми тескерисинче, эгерде адамдардын ыраазычылыгына артык көрүп, ошол нерсени артык көрүп, Аллахтын ыраазычылыгын таштай турган болсо, анда эмне болот? Аллах Таала андай адамга муктаж эмес. Ал адам билиш керек да. Аллах Таала анын ордуна башка адамдар менен алмаштырып койт. Ошондо Аллах Таала Кур'анда айтат: "Я айюхаллазина аману ман яртадда минкум ан динихи фасауфа я'тиллаху биқаум юхиббухум ва юхиббуна азиллатин алал муъминина а'иззатин алал кафирина южахидуна фи сабилиллахи ва ла яхафуна лаумата лаим залика фадлуллахи ю'тиhi ман яша валлаху васиун алим." Эй ыйман келтиргендер дейт Аллах Таала. Эй ыйман келтиргендер, эй момундар дейт. Эгерде силерден кимдир бирөөңөр өзүнүн дининен кайта турган болсо, баш тартып кете турган болсо, динин таштап, анда эмне дейт? Анда Аллах Таала силердин ордуңарга ушундай бир башка коомду алып келет. Аларды ал жакшы көрөт, жана алар Аллахты жакшы көрүшөт. Алар момундарга карата алар ырайымдуу, жана капырларга карата алар каардуу болушот. Аллахтын жолунда алар аракет кылышат, жихад кылышат, жана адамдардын жаман сөздөрүнөн коркпогон. Адамдардын жаман сөздөрүнөн, жанагындай бир сын сөздөрүнөн, ар кандай ушундай сөздөрүнөн алар коркушпайт дейт. Жана бул чындыгында Аллахтын фазилети. Кимге кааласа берет дейт. Аллахтын неаматы кимге кааласа берет, бул сыпат. Чындыгында Аллах Таала жакшылыктарга кенен жана билүүчү дейт. Демек эмне экен мына, эгерде Алла адамдардын ыраазычылыгын артык көрүп, Аллахтан ыраазычылыгын таштай турган болсок, эмне экен? Аллах Таала бизге муктаж эмес. Бизден жакшыраак башка адамдарды алып келет. Жана ал адамдар чындыгында Аллах Тааланын дининде алар аракет кылышат. Жана чынында жанагындай айткан жаман сөздөрүн, башка адамдардын сөздөрүнөн коркушпайт. Эми бизде Аллах Таала эмне кылыш керек? Ушул аятта айтылган сыпаттарга ээ болууга Аллах Таала бизге насип кылган болсун. Жана эмне дедик? Эгерде биринчи эмне болот экен? Биринчи даража адам илим алат,
жана аны жакшы көрөт, жана чечкиндүүлүк кылат, чечкиндүүлүк кылат. Чынында мына Аллах таала айткан: "Фаиза азамта фатаваккал алаллах, инналлаху юхиббул мутаваккилин." Эгерде бир ишке бир чечим чыгара турган болсоң, анда Аллахка таваккел кыл дейт. Аллахка таваккел кыл. Чынында Аллах таала ага таваккел кылуучуларды, ага таянуучуларды жакшы көрөт дейт. Биз жалгыз Аллахка таянып, жана Аллахтан сөзсүз жардам болот деп, Аллахка ишенип, бекем ишеним менен ушул иштерди аткара бериш керек да. Жана эч кимден коркпошубуз керек. Мына чынында мына ушул иш жүзүндө биз тавхид аткарган болобуз да. Эч кимден коркпой, мына Аллах таалага таянып, мына Аллах тааланын ыраазычылыгын артып көрө турган болсок, мына ушул биздин илим алган мына ушул тавхид үйрөнүп жатканыбыз мына чынында натыйжасы ушул болот да. Жана бул тема тууралуу мисалы дагы Лукмандын баласына болгон насааттардан дагы ошол мисалы билебиз, Лукман деген өтө даанышман адам болгон, мисалы жана айтып жүрөбүз го, кандай баласына деген эң биринчи насааттардан мурда эң биринчи Аллахка жалгыздоого насаат кылган туурабы. Ошол насааттардын дагы кээ бирлерин дагы айтып кетели. Бул жакта ошо айтат, баласына айтат: "Я бунайя, акимис салата ва'мур бил ма'руф ва нха анил мункар." Балам дейт, уулум, намазды аткаргын дейт. Намазды ар дайым аткарып жүргүн, намазды тургузуң. Жана жакшылыкты буйруу дейт. Жакшылыкты буйругуң, жана жамандыктан кайтар. Wasbir ala ma asabak inna fi zalika min azmil umur. Жана сен мойнуңа келген, сенин башыңа түшкөн нерселерге сабырдуулук кыл дейт. Ошого сабыр кыл. Ар кандай кыйынчылыктарга, ар кандай сыноолорго, ушул мисалы буга чейин айтып атпайбы, намазды аткаргының, жакшылыкты буйруу, жана жамандыктан кайтар деп айтып атат го. Жана эмне деди? Башыңа түшкөн нерселерге сабырдуулук кыл дейт. Анткени бул нерселерди аткарууда сөзсүз сыноолор болот. Сөзсүз сыноолор болот да. Сөзсүз кыйынчылыктар болот. Сөзсүз адамдардан кандай бир ыза сөздөр, бир кандай кыйынчылыктар келет. Ошолор ошон үчүн айтып атат, эмне дейт? Wasbir ala ma asabak. Жана сен ошо башыңа түшкөн нерсеге эмне кыл? Сабыр кыл дейт. Inna fi zalika min azmil umur. Жана чынында бул иштер чечкиндүүлүк менен аткарылчу иштер дейт. Айтат, буга чейин айткан иштер эмне? Сабырдуулук дагы, намазды аткаруу, жакшылыкты буйруу, жана жамандыкты кайтаруу, жана буга чейин айткан бардык насааттары эмне дейт? Ушу Лукмандын насааттары жана бардык ушу диндин иштери эмне экен? Чынында бул иштерди чечкиндүүлүк менен аткарылчу иштер болуп эсептелет. Ошондуктан эмне кылыш керек? Биз бул иштерди чечкиндүүлүк менен аткарганга аракет кылыш керек да. Жана чечкиндүүлүктү пайда кыла турган дагы пайдалар да мисалы айттык, кандай мисалы адамды Аллахтын ыраазычылыгын, адамдардын ыраазычылыгын артып кое турган болсок, мына чечкиндүүлүктү пайда кылат мисалы бул себептерден. Жана ошондой эле эмне дедик? Аллахтын азабын, адамдардан келе турган азабынан ошол эки нерсени айырмалап биле турган болсок, бул дагы чечкиндүүлүктү пайда кылат. Ошондой эле эң дагы улуу нерселерден эмне? Бул биз өлүмдү эскере турган болсок. Адам өлүмдү эскере турган болсо, бул дагы ошо адамдын жүрөгүндө чечкиндүүлүктү пайда кыла турган чоң себептерден болуп эсептелет. Анткени Аллах таала Куранда айтат, Ал-Имран сүрөсүндө: "Куллу нафсин заиқатул маут." Ар бир нафс, ар бир жан өлүм даамын татат дейт. "Ва иннама туаффауна ужуракум яумал қияма." Жана силер өзүңөрдүн сооп ажырыңарды толугу менен кыямат күнү аласыңар дейт. "Фаман зухзиха анин нари ва удхилал жаннати фақад фаз." Жана ким тозоктон аман калып, тозоктон сак калып, бешке кире турган болсо, чыныгы ийгиликке жетти дейт. Мына ошол ийгиликке жетти дейт. "Ва мал хаятуд дуnya илля матаул гурур." Ал эми бул дүйнө болсо, убактылуу эле бир жыргалчылык, убактылуу эле бир азгыртуучу бир жыргалчылык болуп эсептелет. "Латублаунна фи амваликум ва анфусикум." Жана силер сөзсүз жаныңар менен жана малыңарда, мал мүлкүңөр менен сыналасыңар. "Ва ла тасмаунна аллазина утул китаба мин qablikum ва мин аллазина ашраку адан касира." Жана силерге чейинки болгон китебелеринин жана ширк кылуучулардан, мушриктерден силер көптөгөн ыза жана жаман сөздөрдү угасыңар дейт. Мына Аллах таала өзү кабарлап кетип атат эртерээк эле. Эмне дейт? Биз даяр болушубуз үчүн ушул нерселерди айтып кетип атат. Мына сөзсүз алардан жаман сөздөрдү угасыңар дейт. Анан эмне дейт? "Ва ин тасбиру ва таттaqu fa inna zalika min azmil umur." Бирок эгерде сабыр кылып жана такыба болсоңор, мындай иштерде эмне кылыш керек? Мындай иштерде чечкиндүүлүк менен аткарылчу иштер болуп эсептелет дейт. Мындай иштерде чечкиндүү болуш керек дейт. Бул ошо Аллах тааланын чечкиндүүлүк тууралуу айткан аяттардан болду да. Эми эмне кылыш керек? Аллах таалага биз айттык, бул нерсе Аллах тааланын болгон бизге нематы болуп эсептелет. Бул нерсени биз Аллах тааладан сурашыбыз керек жана пайгамбар саллаллаху алейхи келген жана дуа менен Аллах таалага берилип, Аллах таалага кайрылыш керек да. Ошондо эмне деп айтабыз? Аллах таала бизге иштерибизде, амалдарыбызда бизге туруктуулукту бер жана туура жолдо жүрүүдө Аллахтын ошо бизге болгон буйруктарын аткарууга жана арам иштерден токтолууга бизге Аллах таала чечкиндүүлүктү берген болсун. Субханакаллаху ва бихамдика ашхаду ан ла иляха илля